11 жаштагы Аружан Тынчтыкбекова апасынын өмүрүн сактап калуу үчүн ага донор болот. Операция 1 айдын ичинде жасалышы керек. Эселек кыз 3 жылдан бери кан илдети менен күрөшүп келе жаткан апасы Айгерим Төлөгөновага жилик чучугун берет. Апамды жакшы көрөм. Апам Турцияга барбасын, оорубасын. Биз менен болсун, мамам. Айгеримдин бул дарты экинчи кызын жарык дүйнөгө алып келгенден кийин аныкталган. Анын ден соолугу начарлай баштаганда атасы каза болуп, ого бетер оорусу күчөгөн. Химиотерапия назначить этишти. Биз макул болдук. Болгон каражатыбызды жумшап, үйүбүздү сатып, мал мүлкүбүздү сатып, машинебизди сатып, коллегаларыбыздын, туугандарыбыздын жардамы менен леченияны уланттык. Ар бир курс химиотерапия $5500 айланып атты шамалда. 38 жаштагы Айгерим азыр жакындарынын көзөмөлүндө. Кандын рак илдети 2022 жылы аныкталгандан бери дарыланууда. 5 жолу химиотерапиядан өткөндөн кийин Түркияда сөөк чучугунун аутологиялык операциясы жасалган. Башкача айтканда ал өзүнө өзү донор болгон, бирок ыкчам сакайып кете алган жок. 15 күндөн кийин Турцияга уже Стамбулга учушубуз керек, ПЕТ-ситиге түшүшүбүз керек. Канча кичирейди, канча эмне болду. Кичирейгенден кийин анан көрүшсө, что 80-90% кичирейип калганын көрүшсө, анда уже ушакта калышыбыз керек 1 айдан кийин. Ушакта калып, уже пересадка кылышыбыз керек. Дарт аныкталгандан бери болгон мал мүлкүн сатып, учурда Айгерим жолдошу балдары менен жатаканада бир бөлмөдө күн кечирүүдө. Учурда шашылыш операцияга $80,000 керек. Мындан улам Айгеримдин жакындары кайдыгер эмес, кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Эки кызым үчүн, эки кызымдын келечеги үчүн, кыздарымды апасы жок элестете албайм. Менин мээримине той элек кыздарым. Şu жеңебиз деген үмүттөбүз, кыргыз эли менен суранат элек. Кайдыгер карабаңыздар, жардам бериңиздер суранабыз. Айгеримдин жашоосун узартууну көздөгөн кайрымдуу жарандар банктагы эсептерге жана электрондук капчыктын номерине акча каражаттарын которсо болот. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.